Ассаламу алейкум, урматтуу элдик каналдын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн бул чыгарылышта сиздерге ушул жаңы курулуп бүткөн үйдөн бир бөлмөлүү квартира сатылып жатыптыр. Ошол квартираны сиздерге чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Достор, бул жердин адресини сиздерге толук түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда биз Кызылкия шаарындагы мына бул жерде Армада соода борборуну баарыңыздар билсеңиздер керек. Ошол Армада соода борборунун артында жаңы курулуп бүтүп жатат экен. Бул үй дагы ошол Армада курулуш компаниясына тиешелүү. Ал эми бул жакта болсом Центральный мечит, аны өзүңүздөр билесиздер. Ал эми бул көчө менен киргенде бул жакта авторынок бар. Мына ошол авторынктын жанында экен, достор. Ал эми аркы жагында жыгач, темир базарлар бар. Бул жагында базар бар, общий чоң базар. Кыскасы бул аябай перспективдүү, сонун жерде жайгашыптыр, достор. Азыркы учурда мына А блогу куруу иштери бүтүп, кардарларга берилип, алар өздөрү ичинде ремонт кылып башташкан учур экен. Ал эми ал жагында болсом Б блогу куруу иштери толук бүтө элек экен, достор. Бул домго кирүү жагы болсо мына ошол авторынок жагынан экен, күнгө тескей жагынан. Достор, мына бул үйдүн дворуна кирдик. Өзүңүздөр байкагандай, азыркы учурда астыны, мындайча айтканда, баягы площадкасыны, канализация жактарыны куруу иштери жүрүп жаткан учур экен. Бирок негизинен квартиралар уже ээлерине берип, алар уже өздөрү ремонт жүргүзүп жатат дейт. Сиздерге көрсөтө турган квартира, достор, бул жактан киргенде эле мына биринчи подъездде, бул экинчи этажда жайгашыптыр, достор. Анан мага эң жаккан жери, ушул жагыны баса белгилеп айта кетейин, достор. Эң биринчиден бул жалпы домдун баягы кире бериш жагы, балкон жагы, терезелер жагы күнгө тескей жагында жайгашыптыр. Демек кышында квартирам суук болот деп эч кыжалат болбойсуздар. Үйдүн ичи жылуу болот. Анан кийин дагы бул квартиранын эң жаккан жери угловой эмес, мына ушундай жерде жайгашыптыр. Бул дагы бир плюс десек болот. Анда эмесе мен сиздерге азыр ичине кирип ошол квартираны көргөзүп берейин. Достор, мына биз экинчи кабатка чыктык. Анан ушул жерде дагы сиздерге бир аябай чоң плюс жагыны баса белгилеп айта кетейин. Мына лестницадан чыкканда кээ бирки көпчүлүк квартираларда баягы тар кылып коюшат. Бул жерде байкадыңыздар окшойт, кеңири экен. Мисалы үйүңүзгө, квартираңызга мебелдер, чоңураак бир көлөмдүү нерсени алып келген болсоңуз, кыйналбай, кеңири разворот, переворот деген нерсени кылып үйүңүзгө, квартираңызга алып келсеңиз болот экен. Сатылып жаткан квартирабызга киргенде эле мына бул жер кире бериш экен, достор. Сиздер алган болсоңуздар мына ушул турушта аласыздар, достор. Терезелери коюлган, анан негизги чоң эшик коюлган болду. Анан ичи болсом шыбак берилген. Калган жагыны өзүңүздөр бүтүрөсүздөр. Мындайча айтканда подписоо деп коет го, Анан бөлмөлөрүнү көргөзөйүн. Эми бул жактан кире бериште эле сол жагында санузел жайгашыптыр. Туалет, ваннаны мына ушул жагына жайгаштырат экенсиздер. Ал эми түз жагына эшиктен, чоң эшиктен киргенибизде эле түз жагында болсом кухня менен, анан бул жагы болсом балкон экен, достор. Анан байкадыңыздар да, балкон өзүнчө баягындай тосулган эмес. Азыркы учурда квартиралардын көпчүлүгү мындай студийный болуп ремонт кылынып жатат. Мына дароо эле ошол студийный ремонт кылганга бул жер ылайыкталыптыр. Терезесини байкадыңыздар, пластиктен коюлган, акфадан. Бул жерде мындай терезен ачылбайт экен. Бул жакта болсом авторынок турат. Бул жер болсом Кытай базары, ал жагында болсом жыгач, темир базар. Бул жагында дагы базардын уландысы. Демек, бул квартираны биз толук 100% ишеним менен айта алабыз. Аябай перспективасы чоң жерде жайгашкан деп. Буюрса мынабы дворлорун бүтүрүп, балдар үчүн ойной турган нерселерди коюп, площадкаларды койгон болсо, абдан жакшы, сонун бир жашоого ылайыктуу жер болот деп ишенем. Бул жагыны мына байкадыңыздар, Эми кире бериш мына чоң эшик. Киргенде оң жакка кайрылсаңыздар, бул жакта ушул негизги бөлмө экен.
Бул жактын көлөмдөрүн айта кетейин достор, размерини. Бул жагы болсом 3 метр экен, ал эми бул жагы болсом 5 метр экен достор. Балконунда бул жагын байкадыңыздар, бул дагы ошол студенияга ылайыкталып бүтүптүр. Сиздер өзүңүздөр калганын каалагандай өзүңүздүн вкусуңузга жараша сонун ремонт кылып, мындай уютный бир однокомнатный квартира кылып бүтүрүп жашай бере турган квартира болот экен да бул жер. Терезеси ачык турат экен бул жер. Пластиктер коюлган, пышык кирпич көрүнүп турат, арматураларды байкадыңыздар. Бул жерде уже коңшу квартираларында элдер жүрүшөт, ремонтторун кылышып өздөрү. Жагы мындай экен. Ошол эми негизги маалыматтарды айттым окшойт. Квадратурасын айтпай калдым. Жалпы бул квартиранын аянты достор 40 квадрат экен. Комнатанын размерин айттым, кухнясын көргөздүм, санузелди көргөздүм. Ориентирини дагы бир жолу айта кетейин. Кызылкия шаарында Армада соода борборунун артында жаңы курулуп бүтүп жаткан Армада курулуш компаниясынын А блогунда жайгашкан бул квартира. 2-чи этаж, угловой эмес достор. Жылуулук жагынан, бардык безопасность жагынан элдердин айтуусу боюнча абдан жогорку жакшы деңгээлде курулуп жаткан экен. Негизинен бул жалпы үйдүн бүтүшү боюнча айта кеттим. Анан эми баасына келели достор. Баасы болсом ээсинин айтуусу боюнча азыркы учурда 1,5 миллион сурап жатыптыр. Анан кийин калганын болсом ээсине чалып, келишим түрдө сүйлөшөбүз дейт. Бул акыркы баа эмес, келишсеңиздер болот экен. Телефон номерини достор бул жакта астына видеого дагы коюп коебуз, же болбосо видеонун астында описанияга WhatsAppка ссылка коюп коебуз. Ошол ссылканы бассаңыздар эле түз эле WhatsApp ачылат. WhatsApp'тан сүйлөшүп, маектешип, ээси менен өзүңүздөр келишесиздер. Ошо урматтуу достор, биздин каналга катталыңыздар. Биз сиздерге ушундай сонун пайдалуу маалыматтарды чыгара бермекчибиз. Видео жаккан болсо лайкты басасыздар, досторуңуздарга жөнөткөндү унутпаңыздар, комментарийда жазсаңыздар, биз абдан ыраазы болобуз. Сиздер менен кийинки видеолордон көрүшкөнчө.